Соц тармакка тараган баласын сабаган эненин видеосу Казакстанда тартылган. Кочкордо үй тоногону кирип, аялды арматура менен чаап өлтүргөн киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Күйөөсү сабап жаткан аялга жардам берем деп бычак жеген. Бейтаптарды байлап, сабап, изоляторга камашкан, дарыланууга келгендерди аябысыз сабап жүргөн. УКМК мыйзамсыз иштеген «Путь в жизни» деген реабилитациялык борбордун 8 кызматкерин кармады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кочкордо үй тоногону кирип, аялды арматура менен чаап өлтүргөн киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Окуя 7 январда Дөң Алыш айылында болгон. Ички иштер министрлиги кылмышкер үй ээсин арматура менен чаап 500 000 сомун уурдап кеткенин билдирген. Шектүү катары Нарын облустун 43 жаштагы тургуну кармалган. Үйдүн ээси эсине келбей ооруканада каза болгон. Соттук териштирүүдө каза болгон үй кожойкеси айыпталуучунун классташы экени аныкталган. Жаран адам өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча күнөөсүн танып, каракчылык фактысы боюнча кинени толугу менен мойнуна алган. Ал жабырлануучу менен соода сатык мамиле кылып жүргөн. Өзүнүн 832 000 сомун жоготуп алып, ууруга кирген үйдүн ээсине 1 348 000 сом карыз болуп, айласы куруганда каракчылык кылганын билдирген. Дөң Алыштагы үйгө акча алуу үчүн кирип, кожойке ойгонуп кеткенде аны арматура менен урган. Уурдап чыккан 500 000 сомдон 190 000-ин кызына, 150 000-ди аялына которуп, калганын коротконун айткан. Өлкөдөн качып кетүүгө камынып, аэропорттон кармалган. Сот аны өмүр бою эркинен ажыраткан, өкүм чыгарып, айыпталуучу кийинки инстанцияга кайрылган. Соц тармакка тараган баласын сабаган эненин видеосу Казакстанда тартылган. Социалдык тармактарга тараган эненин кичинекей баласын сабаган видео Кыргызстанда эмес, Казакстанда тартылган. Бул тууралуу Бишкек Шиптен кабарлашты. Бул окуя Казакстан Республикасынын аймагында болгон. Ушуга байланыштуу социалдык тармактын администраторлору жана коомчулук мындай видео тасмаларды жарыялап жатканда так жана ишенимдүү маалыматты, ошондой эле туура жана жоопкерчиликтүү түшүндүрмөнү көрсөтүүнү суранабыз. Коомчулукту адаштыруучу жана негизсиз дүрбөлөңгө салуучу маалыматтарды жарыялоодон карманууну өтүнөбүз. Түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле кылууңуздарды суранабыз. Урматтуу Instagram социалдык тармагынын колдонуучулары, деп жазылат маалыматта. Беле кетсек, буга чейин аталган видеону интернет колдонуучулары аял жазасын алыш керек деп активдүү бөлүшүп жатышкан. Күйөөсү сабап жаткан аялга жардам берем деп бычак жеген. 17 январ күнү сол ийине бычак жеген 33 жаштагы киши Бишкектеги ооруканага түшкөн. Ал кафенин астында аялын сабап жаткан кишини көрүп, келинге болуша кеткен. Ачууланган Эргул кишиге 2 жолу бычак сайып изин сууткан. Милиция кылмыш ишин козгоп, 25 жаштагы эркекти убактылуу кармоочу жайга киргизди. Бейтаптарды байлап, сабап, изоляторга камашкан, дарыланууга келгендерди аябысыз сабап жүргөн. УКМК мыйзамсыз иштеген «Путь в жизни» деген реабилитациялык борбордун 8 кызматкерин кармады. Атайын кызматтын айтымында жай ар кандай көз карандылык менен жабыркаган адамдарга психиатриялык жардам көрсөтөбүз деп иштеп келген. Бирок андагы кызматкерлердин жогорку медициналык билими болгон эмес. Айрымдары ошол эле жерден мурда дарыланып чыккандар болгон. УКМК кызматкерлер жетекчисинин көрсөтмөсү менен оор абалда болгон бейтаптарды тынчсыздандыруу үчүн колу бутун керебетке байлап, таяк, электр шокер сымал нерселер менен аябысыз сабашканын айтты. Видеодон кишинин башы скоштолгонун да көрүүгө болот. Ал эми баш ийбегендер изоляторга киргизилип, 7-8 күнгө памперс менен калышкан. Мындан тышкары жугуштуу оору болгонуна карабастан баары бир жерге жайгаштырылган. УКМК бейтаптардын жакындары мындай дарылоо ыкмаларынан кабары болбогонун белгиледи. Ошол эле маалда дарылоонун акысы айына 80 000 сом болгону айтылды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары
Баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.